Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ve ba'd. Urmattu cemaat, urmattu musulman bir tuğandar, Allah Taala tutup жатқан oruğuңuzdарды kabul kılsın. Жана okup жатқан taravih namazlarыңыздарды, түнкү ibadattарыңыздарды, жакшы иштериңиздерди Allah Taala kabul kılgan bolsun. Biz oruzu tuuralı sabagыбызda Кадыр түн тууралуу айтууну баштаган элек. Бүгүн эми Кадыр түн деп аталып калуусунун себеби эмнеде? Эмне үчүн? Мына ушул Рамазан айынын акыркы 10 күндөгү түн, 10 күндүгүндөгү улуу түн Кадыр түн деп аталган. Хафиз Ибн Хажар рахимахулла айтат, бул түндүн Кадыр түнү, Лейлатул Кадр деп аталуусунун себеби, мындай аталуусунун максаты туурасында алымдар ихтилаф кылышкан. Ар бир алым ошол өзүнчө тафсирлеген ушул Кадыр түндү. Биринчи, кээ бир алымдардын айтуусуна караганда, бул сөздөн максат Кадыр түн, ошол Лейлатул Кадр деп аталуусуна максат Аллах Тааланын төмөнкү аятында айтылгандай дейт. Ва кадаруллах хакка кадрих. Алар Аллах Тааланын кадырына жетишпейт дейт. Мындайча айтканда, мушриктер Аллах Тааланын кадырына жетишпейт. Ушул кадыр сөзү мына ушул аятта дагы келди. Ва кадаруллах хакка кадрих. Алар Аллахты чыныгы түрдө кадырына жетишпейт дейт. Адамдардын көпчүлүгү Аллах Тааланы кадырлабайт. Мындайча айтканда, Аллахтын кадырына жетпейт. Аллахка шерик кошот. Аллахка ширк келтирген абалда сыйынат. Бул албетте Аллахты шерик кошуу бул чоң күнөөлөрдөн болуп саналат. Мушрик адам, Аллахка шерик кошкон адам Аллахты эч качан кадырлабайт. Мына ушул аятка ылайык, ошол алар Аллах Тааланын чыныгы кадырына жетишпейт. Эми бул түнү Куран түшкөн, периштелер жер жүзүнө түшкөнү, береке, кечирим, райым жабылганы, жана бул түндү таат, ибадат менен өткөргөн кишинин улуу кишиге айлануусу дейт. Ким Аллах Тааланын кадырына жетет? Чыныгы момун Аллах Тааланын кадырына жетет. Аллахты улуулайт дегени. Момун киши Аллахка шерик кошпогондон кийин ошол Аллахты улуулаганы. Эми бул кадыр сөзүнү кээ бир алымдар бул түн ибадат түнү, береке, райым, кечирим түнү болгондуктан мына ушул түндө ибадат кылган пенде улуу пендеге айланат деп айтышат. Ошондуктан бул түн ошол пенде Аллахка башыйып ибадат кылгандыгы үчүн, улуу пендеге айлангандыгы үчүн, даражасы көтөрүлгөндүгү үчүн пендени ошол Кадыр түн деп аталган дейт. Башка бир пикирге көрө, Кадыр сөзү тар маанисинде да келет. Тар. Мына вама кудира алейхи ризкух дейт Аллах Таала. Кимдин рызкысы тар кылынган болсо дейт, кедей болсо дейт. Аллах Таала адамдарды ар кандай кылып койгон жашоодо. Бирөөнү бай кылып коет, бирөөнү кедей кылып коет, бирөөнү ден соолуктуу кылып коет, бирөөнү орукчан кылып коет. Мына ушундай жашоо. Эми Кадыр түндөгү маани тар дей турган болсок, Кадыр түндү тар деп аталуусунун себеби анын кескин түрдө кайсы түн экени жашыруун болгондугу үчүн. Жана аяттагы маани тар мааниде. Эми Кадыр түнгө дагы тар маани берилип атат. Эмне үчүн? Бул түн акыркы 10 күндүктө жашыруун болгондугу үчүн. Мунун сыры, мунун илими, мунун белгилүү экендиги, ачыктыгы Аллахка таандык болгондугу үчүн. Жашыруун тутулгандыгы үчүн. Анан бул түнү асмандан түшкөн периштелерге дагы бир пикир, жер тарлык кылгандыгы үчүн. Жердеги таштан дагы көп периште түшөт дейт. Хадиске көрө. Жер ушунчалык көп периште түшөт экен бул түнү. Жер тарлык кылгандыгы үчүн, ошондуктан кээ бир алымдар Кадыр түндү, Лейлатул Кадрды тар деп маани беришкен экен. Бул экинчи пикирге көрө. Үчүнчү пикирге көрө, бул орунда Кадыр сөзү белгилөө, өлчөө деген маанини билдирет. Ушундай маани назарда тутулган, балким бул түнү 1 жылдык иштер белгиленет дейт. Мына Куран-ы Керимде айтат, мына Аллах Таала фиха юфраху куллу амрин хаким. Ал түнү, ошол Куран-ы Керим түшкөн түн, Кадыр түнү кийинки жылга чейин боло турган бардык хикматтуу иштер периштелер тарабынан баяндалат дейт.
Эми кийинки жылга чейин боло турган иштердин баарысы жазылып ошол баяндалат экен. Мына ушул кадыр сөзүнүн Лайлатул кадыр сөзүнүн мааниси ушул 3 түрдө алымдар тафсирлешкен экен. Баарысы эми мааниси ылайык маанидеги пикирлер. Айша радиаллаху анху хадисинде Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям айтат эми кадыр түндү издөө маселеси боюнча. Кадыр түнү Рамазандын акыркы 10 күнүнүн ошол так күндөрүнөн издегиле деген. 10 түндүн так түндөрүнөн издегиле деген эми. Так ошол так күндөрү. Эми жүп күндөрү турбай кое берсе боло берет экен деген эмес эми. Ошондуктан бул хадис боюнча так күндөрүнөн издегиле деген экен. Жана башка хадисте Айша радиаллаху анха пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям келген хадисте мына акыркы Рамазандын 10 күнү кирсе пайгамбарыбыз ибадатта катуу тырышат эле дейт. Аялдарына жакындык кылуудан алыстайт эле. Түндү ибадат менен өткөрөт болчу. Аялдарын болсо ибадат үчүн ойготот эле дейт. Шунчалык улуу түн болгондуктан. Анан бул түндү өткөрүп жиберген адам көптөгөн жакшылыктардан, көптөгөн берекеден, көптөгөн жакшылыктардан куру калат дейт. Бекер, жөн эле банкрот болот деген сөз эми, куру калат деген сөз. Абу Хурайра радиаллаху анхудан келген хадисте айтылат. Кад жаакум шахру Рамадан, мына пайгамбарыбыз айтат, чындыгында силерге Рамазан айы кирип келди дейт. Шахрун мубарак, өтө бир улуу ай, ыйык ай. Ифтарадаллаху алейкум сияма. Аллах Таала бул айдын орозосун силерге парыз кылды. Юфтаху фихи абуабул жанна. Бул айда бейиш эшиктер ачылат. Ва юглaqu фихи абуабул жахим. Жана тозок эшиктери жабылат. Ва тагуллу фихи шаятин. Шайтандар кишенделет, чынжырланат дейт. Фихи лейлатун хайру мин алфи шахр. Мына ушул Рамазан айында бир түн бар дейт. 1000 айдан артык болгон түн бар дейт. 1000 айдан артык деген. Кече муну тагы тафсирин айтып өттүк. Ошол 1000 айдан артык деген деп кээ бир алымдар тафсир кылат. Кээ бир алымдар 1000 айлык амалдан жакшы деп тафсир кылат. Бул Ибн Касир рахимахуллахтын тафсири, жана башка алымдардын тафсири. 1000 айлык амалдан жакшы экен да. Мисалы үчүн бир түнгү амал 1000 айлык амалдан жакшы болуп атат. Эми бир түндөгү намаз 1000 жылдык намаздан жакшы болуп атат да. Бул өтө бир чоң бир шанс келет азыр бизге. Бүгүн балким бүгүндүр кадыр түн, кече болгондур, же алдыдадыр али. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям муну ачыктап, эгер ушул түнү дегенде баарыбыз ошол түнү чогулуп, анан ибадат кылып коюп, башка күнүнө уйкуну урган болот элек да. Эми муну Аллах Таала жашырып койду. Издеген адам келет эми. Издеген адам акыркы 10 күндүктө туруп коеюн, ушул түндүн жакшылыгынан не куру калбайын деп аракет кылат. Мен ухрима хайраха факад ухрим. Ким мунун жакшылыгынан куру калса, куру калыптыр дейт.